Саламатсыздарбы, урматтуу радио угуучулар, кутман күнүңүздөр менен. Биринчи радионун Нобо толкунда күндүн темасы, микрофондо Сагынбек Абдыкалыков. Ал эми режиссерлук пультта Айда Исмаилова. Бүгүн сапаттуу жана арзан үй курулушу деген темада сөз болот. Студиябыз мейманы Адекс курулуш компаниясынын башкы директору Оларбек Бакырдинов. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Урматтуу радио угармандар, ушу үй курулушу боюнча сиздердин суроолоруңуздар жана пикирлериңиздер болсо 39-21-90 жана 39-19-33 номерлүү телефондорго чалыңыздар. Эми Уларбек мырза, мына сиздер жакында гана Кыргыз Республикасынын президентинин Сооронбай Жээнбековдун тапшырмасы боюнча Нарын областынын Актыла районунун Байытов айылында үй салып келген экенсиздер. Мына ушул жөнүндө алгач баяндап берсеңиз. Биз ушу 2019-жылы биздин президентибиз ажообуз Сооронбай Шарипович Кыргызстанды региондордо кыдырып жүргөн учурда Байытов районуна барып, айылына барып, Актала районунун эл менен жолугушуусунда Сүйөркан деген апа кайрылган экен президенткечи. Бизге ушундай шарт аябай начар экен, действительно үйүнүн мындай аябай шарты начар болчу экен. Анан бизге үй салып бересизби депчи. Анан ошол буйрук бизге түшүп, Кудай буйруса, биз кызмат кылып үйүн салып бердик да. Үйү абдан жакшы салынды деп айтсам жаңылышпайм. Анткени дегенде 90 чарчы метрлик үй салып бердик. Аябай тез мөөнөттүн ичинде бүтүрүлдү. 20-ноябрда курулуш башталды. 25 декабрга уже даяр болгон болчу да үй толугу менен. Бирок жаңы жылдан кийин ачылышып, ключун 2-3 күн мурун тапшырып бердик да. Дагы бир өзгөчөлүгү жөнүндө айтып кетсек болот ал үйдүн. Ал үй мындай демей дайыма эле биз кирпичтен же топурактан салып жүрөт эмеспизби? Бирок ал үй жаңы технология менен салынды. Анткени дегенде Актала баарыбыз билебиз суук. Ошол себептен сип панель деп коебуз, ошо жылуу америкалык технология менен салынды үй. Уларбек мырза, менин эсебим боюнча алганда сиздер ошол бир үйдү 1 ай 5 күндө бүткөн экенсиздер. Фундаментин ага чейин бүтүрүп алганбыз. Фундаменттен кийинкисин ооба. Бул эмненин эсебинен мынчалыкка чейин бат бүтүрүлдү? Негизинен бул технологиянын өзү бат салынат. Себеби дегенде панельный болуп калат. Панельный дегенде болсо үйдүн дубалдары биз кирпичти кургандай ар бир кичинекей кирпичтен куруп отурбай, бул жерде болсо чоң узуну 2,5 метр, туурасы болсо 1 метр 25 сантиметрлик болгон панелдер болот да. Ошолорду бириктирип куруп кетебиз да. Кураштыра турбайсыздарбы? Үй куралат эң толугу менен. Эми бул жерде баягы эң негизги күч көтөрө турган нерсе экен, кранбы же кандай дейсиздер? Жок, бул жеңил болот. Негизи өзүнүн конструкциясы боюнча өтө жеңил. Ар бир панелдин мындайча айтканда салмагын алсак 22-25 килограмм болот да. Ошол себептен 2-3 эле адам көтөрүп коет үйдү толугу менен. Эч бир техника колдонулбай эле. Кураштырасыздарбы же кандай кыласыздар? Ар бир жана 1 метр 25 сантиметр сайын мындайча айтканда брус деп коебуз го, тактай деп коебуз го. Тактайлар келет. Ошол тактайлар болсо үйдүн мындайча айтканда тигилгендей сыяктуу болуп, кыналып, ошолордун ортосунда байланыштырып, да, байланыштырып, конструкциянын эмеси болот да, конструктивный частин көтөрүп кетерет. Эми Уларбек мырза, бат бүткөнү бул жакшы. Кыргызда сөз бар го, баягы шашкан шайтандын иши депчи. Бат бүткөнү ошондой болсо дагы жакшы. Бирок эми маселе ушундай болуп атат. Мунун сапаты кандай болду? Туура. Анткени бизде көп учурда эми баарыбыз билгендей эле Кыргызстан тарыхын алып карасак, биз деген дайыма боз үйдө жашап, көчмөн эл болуп келип, отуруктуу жашаганыбызга бир кылым болот экен да, эгерде тарыхты алсак да. Ошол себептен бизге көп курулуш технологиялары өтө бир башкача же акылга сыйбас нерседей көрүнөт да. Бирок ушул эле Кытай мамлекетин алсак же башка өнүккөн Европа мамлекеттерин алсак, чоң мындайча айтканда көп кабаттуу үйлөрдү ушундай бир айлык срокто бүтүргөнгө жетишип калышкан да. Ал эми чакан үйлөргө болсо бул илгертеден эле бар практика да. Биз болгону бул жерден эч нерсени, жаңы нерсени ойлоп тапкан жерибиз жок. Биз дүйнөдөгү бар практиканы эле Кыргызстанга алып келип атабыз да. Анан биз көрбөгөн себептен кичине бизге мындайча айтканда жаңылык болуп жатат да. Ооба. Бир жаңы макал чыккан турбайбы? Мурда айтып элеге, велосипедти ойлоп табуунун кажети жок депчи. Эми ага улап айтып калыптыр да. Велосипедти ойлоп табуунун эч кандай кажети жок, аны пайдаланганды бил дейт. Туура эле. Маселе ошондой болуп атат. Эми бул үйдү пайдалануу керек. Ооба. Бул жылуубу? Эң негизинен бул технологияны биз Кыргызстанга азыркы учурда алып келдик. Мамлекеттик сертификациядан өткөнбүз. 2 жолу
мындайча айтканда мамлекеттик сертификациядан өттүк. Изилдөө жүргүздүк биз деле алып келердин астындачы. Кыргызстанда негизи эки чоң бир көйгөй бар да. Бул эки көйгөйдү айтып кетсек, эң биринчиден баарыбыз тең эле кичинекей кезибизде үшүп, көмүр жагып, көң жагып, мындай үшүгөнбүз да үйдөн. Үйдү жылытыш өтө чоң бир өзүнчө эле көйгөй да. Экинчи көйгөйүбүз болсо бул жер титирөө маселеси да. Ушу биз атап келаткан алып келген технология эки маселени тең түп тамырынан чечет да. Абдан жылуу болот. Анткени дегенде үйдө энергия эффективный технология керет дүйнө жүзүндө өзүнүн эмеси боюнча. Жана зеленый технология керет. Зеленый деген болсо бул экологически таза, жашыл деп сапатталып келет да. Бир суткада бир үйдө 2-3 эле градус энергия потеря болот да, энергия жоголуп кетет да. Бул эшик ачылып жабылган себептен эле да. То есть биз салган үй бул как термос деп коебуз го, мындайча айтканда термос сыяктуу да, үйдүн ичинде жылуулукту такыр жоготпой кармап бере алат. Жана панелдик үй экологиялык жагын айтып калбадыңызбы? Ушул экологиялык жактан таза, ошо панелдин өзү химикаттан турбайбы? Жок, панелдин өзүнүн курамы жөнүндө мындай маалымат берип кетсек, панель деген болсо бул эки нерседен турат да. Биринчиси болсо бул пенополистирол, экструдированный пенополистирол деп коебуз, пенополистирол деп коебуз. Атайын бекем пенополистирол, пенопласт деп коет эмеспиз биз. Ошол пенопласттын бир түрү да. Экөө тең эле стиролдордон турат, бирок бирөөсү таза стиролдон, бирөөсү таза эмес стиролдон турат да. Ошо пенополистиролдон турат, бекем пенополистиролдон. Эки жак бетинде болсо ОСБ болот. ОСБ болсо бул кадимки эле тактайдын калдыктарынын бириктирилген курамы да. Баарыбыз билебиз, что ОСБ дүйнө жүзүндө эң бир курулушта эң көп колдонулган жана эң популярдуу нерселердин бири болуп келет да. Азыркы учурда бул зеленый технология керет экенин тастоо иретинде мен айта алам. Азыр биз Европейский банк развитиянын, Кудай буюрса, КРСФ деген программасына кирген жатабыз буюрса. Ал болсо ошол таза жана энергия эффективный технологияларды колдошот. Эми Уларбек мырза, сиздер чакан үйдү курган экенсиздер. Бул жеңил экен. Мунун пайдубалы кандай болду ошондо? Стенасы пайдубал фундамент деп коет го. Фундаменти кадимкидей эле биз баарыбыз куруп жүргөндө эле ленточный фундамент болду. Бирок айырмачылыгы эмнеде? Айырмачылыгы эгерде биз ушул эле үйдү кирпичтен курабыз десек, анда биз калың 60 же 45 сантиметрлик болгон. Бер дегенде 45 болот да. Бер дегенде 45 сантиметрлик болгон фундамент куймакпыз да. Бул жерден болсо анчалыктын кереги жок. 20-25 сантиметрлик эле ичке фундамент куюлат да, ошол фундаменттин үстүнө үй көтөрүлүп кете берет да. Себеби дегенде фундамент нагрузканы алат өзүнө, жүктү алат да. Дубал биздики жеңил болгон себептен фундаментке, пайдубалга эч бир оордук кылбайт да. Эми ушундай үй канча жыл пайдаланылат? Негизинен мындай үйлөр Америка мамлекетинде 80% жер тамдар ушул технология менен курулат. Ал жерде болсо колдонуу мөөнөтү, эгерде технологиясын соблюдать этип, мындайча айтканда, колдонсо 50 жылдан 100 жылга чейин туруп берет. Мен азыр мисал катары айтып кете алам. Баарыбыз билебиз Южный полюсту. Южный полюсту аябай суук, мындайча айтканда нарындан да суук. Ошол Южный полюста эл аралык Американын станциясы бар. Ошол станция 100 жылга пландалып, ошо сип панель менен курулду. Уларбек мырза, сиздер чакан үй курууну айттыңыздар. Эми маселе ушундай болуп атат, эгерде мисалы үчүн коомдук үйлөр салына турган болсо, мисалы үчүн көп адамдар жашай турган үй салына турган болсо, анда панелди пайдаланууга болобу? Негизинен болот. Биз Кудай буюрса келечекте английский үйлөр деп коебуз го, билесиздер, танхаустар деп коет. Мындайча айтканда дубалдар бириккен үйлөр, бирок ар ким өзүнүн үйүнө кирип кетет да. Мындай эки этажный болупчу. Ошондой танхаустарды салабыз деген келечекте пландарыбыз бар да. Анткени дегенде ошондой үй салганда үйдүн жашоочуларына арзан түшөт жана үйү дагы мындайча айтканда жылуу, чакан өзүнүн үйү болот да. Буюрса бул Кыргызстанда башталып калды. Ооба. Жанагындай өзүңүз айткандай, мындайча айтканда жамааттык үй болуп атат да бул жердечи. Сиздер мисалы үчүн 2 кабат, 3 кабат, мына бүгүнкү күндө жерди үнөмдөө максатында мына өзүңүз көрүп атасыз, 14-15 кабат үйлөр курулуп атат. Буга панель жарайбы? Негизинен Канада мамлекетинде 10 этажга чейин кура беришет экен да. Ушул технология мененчи эч бир бетон, эч бир арматура колдонбостон, именно тактай, сип менен эле колдонуп эле 10 этажга чейин үй куруп кете беришет да. Бирок биздикинде азыркы учурда мыйзам ага жол бербейт.
Анткени дегенде сниптерге туура келбей калат ал нерселер. Биз азыр мамлекеттик госстрой деп коебуз, биздин шайкештик сертификатын алган жерден бизге 4 этажга чейин колдонууга уруксат беришти. Эми Уларбек мырза, мына Кыргыз Республикасынын премьер-министри Мухаммедкалый Абылгазиев кечээ күнү 16 январда өкмөттүк жыйында курулуш тармагынын өкүлдөрү менен жолугушту. Мүмкүн ал жерде эсте болгондурсуз. Анда курулуш тармагынын стратегиясы бекитилди. Ошону менен бирге курулуштардын алдында 3 маселе коюлду. Мен аларды окуп берейин. Биринчиси 2000 азыр окуп коелук. Биринчиси 2020-2030 жылдарга Кыргыз Республикасынын курулуш тармагын өнүктүрүү стратегиясын бекитүү тууралуу Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтомунун долбоорун жактыруу жөнүндө. Экинчи маселе Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Кыргыз Республикасында кыймылсыз мүлк объекттерин долбоорлоого, курууга жана башка өзгөртүүгө документтерди берүүнүн тартиби жана курулушу бүтүп, эксплуатациялоого берилүүчү объекттердин шайкештигин баалоо жөнүндө жобону бекитүү тууралуу токтомунун долбоорун презентациялоо. Үчүнчү маселе имараттардын энергетикалык натыйжалуулугу жаатындагы ченемдик укуктук актыларды бекитүү. Мына ушул 3 маселе коюлду. Сиз ушуга даярданып турсаңыз, азыр биздин радио каарманыбыз бар экен. Угуп атабыз сизди. Алло. Угуп атабыз сизди. Ассаламу алейкум. Валейкум ассалам. Кутмандуу күнүңүздөр менен. Нарынбек Султан Батымов. Мен эфирин конугуна бир суроом бар да. Эми Алла ыраазы болсун. Биздин мамлекетибизге, ажобузга ушундай кара апага, 70тен ашкан апага салып бергениңиздергечи. Эми азыркы заманбап технология өзүңүздөр айткандай бизге таң калыштуу, ишенбичилик болуп атат да, суук ушундай болсо деп. Жер титиреп кетсе, канча балга туруштук берет. Мисалы, эми болбой эле койсун, мисалы, мурун Союз убагында 9 балга туруштук берчү, 9 балды көтөрө алабы? Биринчи суроом. Экинчи суроом. Бул абдан жакшы. Эми сиздер баягы айтып атасыздар, эми биз деле мен деле мамлекетти жеке пикирим түшүнөм. Ушундай кырдаал, оор болот, ушундай турак жай менен маселелерин 60% элдер жакырчылыкта жашайт. Мисалы, азыр жери барлар, 4 соты, 3 соты жери барларчы 2 миллион сомго 9 чарчы метр үй сала албайт. Сиз ошондой эле оңой айтып койдуңуз да. Бул мага аябай таң калыштуу болуп атат да. Менчи кызалат болуп атам, кечирип коюңузчу. Колунда барлар сала берет 900 чарчы метрди делечи 10 миллион сомгочу. Маселе карапайым элде туруп атат. Ошолорго кандай азыркы мына тиги Алпарыч айткандай кандай чечимдерди кабыл алып атат? Жакыр үй бүлөлөргө кандай шартта үйлөрдү курса болот? Кандай шартта мамлекет жардам берип атат? Рахмат. Рахмат. Биздин радио каарманыбыз чындап келгенде 3 суроо берди. Биринчиси, эгерде жер титирөө болсо канча бал жер титирөөгө туруштук бере алат? Мына ушундай пенопласт менен салынган үйлөр. Негизинен баарыбыз билебиз, биз менен салыштырмалуу Япония мамлекетинде жер титирөө маселеси биздикинен да орчундуураак турган. Япония мамлекети өзү жарандарына каркасный курулуш технологиясы менен үйлөр салба деп сунуш кылат да. Себеби каркасный курулуш болгондо үй канча жер титирөө болбосун ошого түздөн түз чыдап бере алат да. Ойлонуучу үйлөр деп коет экен анткени. Анткени дегенде булар деген вибрация болгондо, жер вибрация болгондо кадимки эле вибрация берет, кыймылдайт үйчү. Бирок эч качан урап же басып калбайт да. Жана ар бир 1 метр 25 сантиметр сайын кетип атат деген тактайлар, ошол өзүнө нагрузканы алып, нары бери кыймылдап, бирок үйдү урбаганга сактап бере алат да. Анан азыркы учурда интернет деген булак бар, баарыбыз билгендей. Биздин ар бир сөзүбүздү Google'га кирип, мындай запроска берсеңер, видеолор көп чыгат. Испытаниялардын 6 этаж, 10 этаж куруп, сиптен жер титирөөгө текшерип көргөн испытаниялар бар. Экинчи маселе, баасы канча болот дейт. Бул баягы карапайым адамдар курганга мүчүлүк болсо деген пикир айтылды да. Негизинен баасы боюнча, эгерде топурак менен салыштырсак, же болбосо пескоблок менен салыштырсак, андан кымбат болот да. Андан башка курулуш технологиялары менен салыштырса арзан болот да. Кирпич менен салыштырмалуу арзан болот да. Бирок биздики көп учурда биз кардарлар менен иштешебиз да. Биздин эң чоң кандай десем эми бир проблемабыз деп деле айтсак болот. Көйгөй да. Анткени дегенде биздин адамдар деген үйдү салардын астында 100% аягына чейин бүтүүчү сметаны элестете албайт экен да. Анан ошол себептен үйлөр жылдап, айлап салына берип, салынып бүткөнчө үйдүн сапаты кетип,
үй бүлөлүк бюджет акча кирип кете берет экен да. Бул технологиядан болсо айырмачылыгы бат салып бүтүрүп үйгө кирип жашаш керек да. Ошол себептен кичине акча көбүрөөк сыяктуу да көрүнөт да. Бирок ошол эле 6-7 жылда салып бүткөн үйдүн акчасын калькуляция кылып туруп, ошол эле размердеги сип панелден салган үйдүн суммасын экөөнү салыштырганда бул намного арзан болуп түшөт да. Бир гана салуу учурунда эмес, ал эми ошол үйдү эксплуатация кылып колдонууда дагы үй бүлөлүк бюджетке түздөн түз мындай үнөмдөгөнгө жардам берет да. Уларбек мырза, эми биз кантип үй салабыз? Мына мисалы үчүн мен өзүм деле үй салдым. Биринчи жылы пайдубалын курам. Бир жыл коем. Ооба. Анткени себеби чөгүп кетүү маселеси бар. Экинчи жылы дубалын көтөрөм, үстүн жабам. Баягы жаан жаап, дубалды эзип кетпесин. Андан кийин үчүнчү жылы тиги үйдүн ишин, төртүнчү жылы шуапантип кирип алгандан кийин отуруп калабыз да. Мына бизде үй салганда бир 2 жылдан 4 жылга чейин салат. Сиздердики ушу бир айдын ичинде баары толук бүтүп кетеби? Негизинен биздин өзүбүздүн практикада эң бат салган үйүбүз фундаментин эске албаганда, фундаментин даяр болчу 18 күндө 220 чарчы метрлик объектини под ключ өткөзүп берген элек да. Бирок дайыма эле мындай бат сала бербейбиз. Кардарлар менен салганда орто эсеп менен 1,5 айдан 3 айга чейин созулат да. 4 айга чейин созулуп кеткен да учурлар болот да. Ар кандай себептер менен да. Биринчи созулуунун себеби бул көбүнчө учурда үйдүн под ключ деп коебуз го, евро деп коет. Ички жасалга бүтүрүп, ички жасалга келгенде биздин кардарларыбыз ойлонуп кайсыны тандаарын билбей нары бери басып калган учурда кичине курулуш созула баштайт да. Ал эми башка жумуштар болсо кургак болгон себептен бул кышы жайы деп салып кете беребиз да. Эч бир эме колдонулбайт. Эле эми суу чылап мындай суу жерлери жок да, только кургак. Бекитип эле кете бермей да. Эми албетте бул жерден биздин радио көрмөбүз айткандай, баасы. Мисалы үчүн бардык материалдарды өзүңүздөр чыгарсаңыздар, мисалы үчүн айылдагы кишиде кайда пенопласт, баарын, мисалы үчүн пайдубалын болуп өзү салсын, ошо полунан баштап тиги чатырына чейин, өзүңүз айткандай ачкычты бергенге чейин канча сомго курса болот 10 үйдү? 10 үйдү 100 чарчы метрлик үй болот. 100 чарчы метрлик бир этаж 10 үйдү мындайча айтканда орто эсеп менен алганда $25,000 $30,000 чейин толугу менен уже үйгө кирип даяр кылып бүтүрсө болот да. $25,000 $30,000 чейин да. Бул каражаттын ичинде толугу менен үйдү материалдары, курулуш материалдары, балдардын эмгек акысы, жол, логистикалык транспортировканын акчасы баары камтылган да. Балдардын тамак ашы да камтылган. Сиз акчаны бересиз. Акчаны бергенден кийин эле 1,5 ай, 2 айдан кийин, 3 айдан кийин үйдү өткөзүп аласыз да. Болгону контролдомой. Ошол суммага салса болот да. Бул жерден мындай да суроо пайда болуп атат да, Уларбек мырза. Мисалы үчүн пайдубалын үйдүн ээси курса, анан дубалын, чатырын жапкан маселесин сиздерге берсе, канча сомго курса болот, канча убакытта курса болот? Мындай да, бизде кардарлар менен ар кандай кылып иштешип кете беребиз да. Кимге кандай ылайык болсо да. Кээ бир кардарларыбыз фундаментин өзүлөрү коет, сиз айткандай пайдубалын. Биз дубалын эле көтөрүп берген учурлар бар. Же болбосо кээ бир кардарларыбыз бар, жыгач менен иштеп жүргөн, крыша, мындайча айтканда чатыр жаап жүргөн кишилер болсо, өзү деле куруп алса болот да. Биз бир сыйра инструктаж берип, түшүндүрмө берип, көрсөтүп берип туруп, керектелүүчү материалдарын бере алабыз да, то есть сатып бере алабыз. Ошентсек арзан болот да. Бирок андай учурлар болгондо болсо, азыркыдай мен айткандай сыяктуу мындай болжолду эсепке салсак, мындай эсептерибиз бар да биздики. Эгерде таза черновой деп коебуз. Таза черновой дегенге болсо бул сиз айткандай фундаменти, стенасы, крышасы кирет да, жабып беребиз. Ошол материал работасы менен 1 квадрат метр деп коебуз, 1 чарчы метр пол менен эсептегенде 9,000 сомдун тегерегинде айланып калат да. Болжолду 100 квадрат метрдин өйдө болсо да. Андан кийинкиси да бар. Бул деген под ПСО деп коебуз. Под ПСО деген болсо, бул үйдүн фундаментин куюп беребиз, дубалын көтөрүп беребиз, чатырын жабабыз, сырткы фасадын кооздоп беребиз, терезелерин коюп беребиз, жана ичине электромонтаж тартып, гипсокартон менен үйдү толугу менен мындайча айтканда чаптап беребиз да. Ал болсо $150 $170 чейин айланып калат 1 чарчы метр. 1 чарчы метр. Ал эми ошол эле үйдү толугу менен под ключ бизге ламинат, кафель, сантехника койдуртуп, мындайча айтканда натяжной потолок тартыртып, үйдү толугу менен бүтүрүп алдырам десе, болжолдуу эсеп менен где-то 1 чарчы метр $250 айланып калат да. Анда бир төбөл арзан экен чын менен. Эми Уларбек мырза,
ошо жогоруда эле айтпадыкпы 16 январда Кыргыз Республикасынын премьер-министри Мухаммедкалый Абылгазиев өкмөттүк жыйында курулуш тармагынын өкүлдөрү менен жолугушту депчи. Эми ошондо албетте ушу курулуучуларга колдон келишинче жеңилдетилген шарттарды түзүү маселеси каралды. Ошо кандай жеңилдиктерди сиздер каалайт элеңиздер? Эң биринчи мындайча айтканда эң негизги нерсе катары менин оюмча бул Кыргыз мамлекетинде Советтер Союзу чачырагандан бери жаңы бир дагы СНИП иштелип чыккан эмес да. СНИП деген болсо бул ошо жаңы технологияларды биз алып келип атабыз. Баарыбыз билебиз. Базарда барып кыдырып көрсөңөр түрлүү дүйнөнүн түрү жагынан алып келип атышат. Бирок бирөөнүн дагы кантип мамлекеттик стандарттары, нормалары жок да. Ошол себептен эртеңки күнү үйдү өткөзүүгө келгенде, чоң үйлөрдү же башка бир зданияларды өткөзүүгө келгенде баарыныкында чоң суроо туулат да, архитектурдан өткөзбөй баштайт да. Өткөзбөй баштаганын себеби бул технология нормага жооп бербейт эмес да. Просто мамлекетте норма жоктугунан да, ал норма иштелип чыкпагандык себебинен ушундай чоң бир проблемалар пайда болот да. Ошол себептен менин оюмча эң биринчи жеңилдиги бул ошол СНИПтерди иштеп жаңы технологиялардын нормаларын иштеп чыкса, менин оюмча жеңил болмокпу дейм да. Уларбек мырза, мына бүгүнкү күндө дооматтар көп айтылат. Мисалы үчүн баягы үйлөр бүгүнкү күндө планы жок эле салынып атат депчи. Чын эле карап көрсөңүз, бир жерде сороюп 16-17 этаж үйлөр турат. Ошонун эле жанында бир кабат жепирейген үй турат. Бул баягы плансыздык. Бул бир. Экинчиси, мисалы үчүн Бишкек шаарынын же Ош шаарында турган болсок, бул жерде жаңы аба келиш керек. Ушундай ойлош керек да, кандай дейсиз? Туура. Курулушта мындай да, ген план деп коебуз го биздечи. Чоң шаарларда милдеттүү түрдө ген план болуш керек да. Анткени дегенде бул деген башаламан чоң курулуштар курулган себеби бул шаар ичинде циркуляция воздуха деп коебуз, абанын кирип чыгышына тоскоолдук жаратат жана ошондой эле шаардын мындайча айтканда архитектуралык, кооздук жагынан да мындай кыйынчылыктар жаратат да. Биздики Урматтуу радио көрөрмандар, азыр жаңылыктарга назар салыңыздар. Андан ары ушу сапаттуу үй куруу боюнча дагы маегибизди улантабыз. эки миң жыйырманчы жылдын күз мезгилинде коопсуз шаар долбоору Кыргызстандын 2 шаарында, областын 15 шаарында жана райондук 73 аймагында ишке ашырылат. Бул тууралуу маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитети билдирди. Долбоордун алкагында аппараттык программа комплекстер 306 аймакты көзөмөлдөйт, анын 266 туруктуу жана 40 көчмө болуп саналат. Бишкекте 2 автомашина кагышып 3 киши жабыркады. Жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармаларынын маалыматына ылайык, окуя 14 январда Масалиев жана Тыналиев көчөлөрүнүн кесилишинде болгон. Анда Lexus жана Toyota Land Cruiser үлгүсүндөгү автоунаалар кагышып, Lexus'ун айдоочусу жана 2 жүргүнчү жаракат алган. Факт кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестринде каттоого алынып, чогултулган материалдар Бишкек шаары боюнча тергөө кызматынын жол кырсыктарын тергөө бөлүмүнө өткөрүлүп берилди. Эртең 18 январда Бишкек шаарындагы Лумумба көчөсүндө ысык суу өчүрүлөт. Бул тууралуу Бишкек шаарынын мэриясынан билдиришти. Маалыматка караганда ысык суу авариялык коңдоо иштерине байланыштуу. Украинанын премьер-министри Алексей Гончарук кызматтан кетүү тууралуу арызын жазды. Бул тууралуу чет элдик маалымат каражаттары жазды. Мындай чечим YouTube'га тараган аудио жазуудан кийин кабыл алынган. Алексей Гончарук өкмөт башчылыкка өткөн жылдын 29 августуна келген. Ага чейин президенттик аппарат башчысынын орун басары кызматын аркалаган. Тематикалык телесериалдар түрүндө улуттук аудио-визуалдык продукцияларды түзүү үчүн Маданият, маалымат жана туризм министрлигине 30 миллион сом бөлүндү. Бул тууралуу бүгүн 17 январда Кыргыз Республикасынын премьер-министри Мухаммедкалый Абылгазиев Даракыры мюзиклынын авторлору менен жолугушуу учурунда белгилүү болду. Өкмөт башчынын белгилешинче, 2020 жылдын январь айынын аягына чейин киносериалдар үчүн мыкты сценарийлерге сынак жарыяланат. Тасмадагы эң башкы 3 тема адам, үй-бүлө, мектеп болушу керек. Бишкектин бардык театрлары бул жылы Россияга гастролго чыгышат. Бул туурасында маалымат жыйында Маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жамангулов билдирди. Министрдин белгилешинче, Россиянын региондоруна кыргыз жана орус драма театрлары, жаштар жана куурчак театрлары репертуарлары менен чыгышат. Опера жана балет театры биздин улуттук операны, улуттук балетти Россия Федерациясына алып чыгат. Биздин сүрөтчүлөр
Москва шаарында жана азыркы учурда Санкт Петербург шаарында сүрөтчүлөр, кыргыз сүрөтчүлөрдүн көргөзмөсүн уюштурушат. Биздин Кыргызстандын кино күндөрү Россия Федерациясынын кино күндөрү Кыргызстанда өтөт. Жана эстрадалык концерттер Россия Федерациясында болсо, ошол эле мезгилде алардын дагы көрүнүктүү эстрада жылдыздары Кыргызстанга келип өздөрүнүн концерттерин коюшат. Биздин театрлар Россия Федерациясына барса, Россия Федерациясынын көрүнүктүү театрлары гастролдор менен Кыргызстанга келишет. Опера спектакльдери да келет, и балет спектакльдери дагы ушул 2020 жылдын алкагында Кыргызстанга келген жатат Россия Федерациясынан. 2020 жылы Кыргызстанда Россиянын жана Россияда Кыргызстандын кайчылаш жылы деп жарыяланган. Эртең 18 январда Бишкекте футбол боюнча Кыргызстандын курамасынын оюнчулары жана машыктыруучу Александр Крестинин менен фан жолугушуу уюштурулат. Бул тууралуу футбол федерациясынан кабарлашты. Маалыматка ылайык Азия Мол соода борборунда улуттук кураманын оюнчуларын сыйлоо азем өтөт. Кечки саат 17:15 соода борборунун 3-кабатында футболчулар күйөрмандардын суроолоруна жооп берет. Bir Amerika doları 69 som 83 тыйын, евро 77 som 9 тыйын, bir орус рублю 1 som 14 тыйын, казак теңгеси 18 тыйынга бааланууда. Эртең 10 январда Чүй областында түнкүсүн 9-14 градус суук болсо, күндүз 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу, Таласта түнкүсүн 9-14 градус суук болсо, күндүз абанын температурасы 2 градус сууктан 3 градуска чейин жогору. Ош, Жалал Абад жана Баткен областарында түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз 1-6 градус жылуу, Ысык Көл областында түнкүсүн 8-13 градус суук болсо, күндүз 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу болот. Ал эми Нарында түнкүсүн 18-23, күндүз 5-10, бийик тоол райондордо түнкүсүн 25-30, күндүз 9-14 градус суук болушу күтүлүүдө. Эртең Бишкек шаарында жаан-чачын күтүлбөйт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге чейин жеткен шамал болуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 10-12 градус, ал эми күндүз 0-2 градус суук болот. Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү, Кыргызстандагы маалыматтар. Биринчи радиодо. Урматтуу радио угармандар, күндүн темасын улантабыз. Бүгүн сапаттуу жана арзан үй курулушу деген темада сөз болуп жатат. Студиябыз мейманы Адекс курулуш компаниясынын башкы директору Уларбек Бакырдинов. Уларбек мырза, мына Адекс деген эмне маани берет? Ушундагы биздин радио угармандарга түшүндүрүп койсок да. Негизи толук аталышы Adex International деп чечмеленет. Adex деген сөз аббревиатура деп коет эмеспиз. Архитектура, дизайн деп ушундай сөздөрдөн чечмеленген сөзү да. Бул компания 2013 жылы эле мындайча айтканда негизделген. Бизди болсо 2017 жылы директорлукка чакырышкан. Анан директорлук кызматка келип, иштеп, жакшы иш көрсөткөндөн кийин анан биздики соучредитель болуп кошулганбыз да. Бизге чейин илгери эле түзүлгөн экен да. Ошол себептен мен мындайча айтканда аталыштын тарыхында мындай түзүлүп атканда жок болчумун да. Эми Уларбек мырза, мына бүгүнкү күндө эң бир маанилүү маселелердин бири пландаштыруу, үйдүчү. Мындай болот атпайбы? Биз биринчи үйдү салабыз. Анан салып бүткөндөн кийин атаң көрүп мындай кылсак болмок экен деп анан кийин кайра ойлоно баштайбыз да. Биягына улап, тиягына улап. Мүмкүн үй салардын алдында баягы орустар айткандай биринчи даараткана сал. Сөзсүз түрдө. Андан кийин сөз пландаштыр. Деп айтышат го. Ушул сыяктуу ушул маселени колго алуу керектир биринчи иретте. Бул биздин күнүмдүк көйгөй. Анткени дегенде дайыма кардарлар менен иштешебиз. Анан кардарлар менен пландаганда дагы өтө кыйын болот да. Кезде биринчиден үйдүн эң чоң бир көйгөйү бул үйдүн көлөмү да. Биздикилер көлөмдү элестетүү кыйын. Анан өтө эле чоң үй салганга аракет кыла беришет да. Чоң үй депчи, чоң үйдө чоң конок тособуз депчи. Бирок тилекке каршы азыр конокту үйнөн деле тоскон учурлар жок. Бирок чоң үй салганда ошончолук чоң чыгым болот. Жана үй бүлөлүк бюджет ошол эмеге кирип кете берет да, үйгө кирип кете берет да. Ал эми негизинен бир 150 чарчы метрлик 150ден ашырбаса үйгө чоң үй бүлө кенен чонон жашап батса болот да. Бир кабат,
бир кабат 150 болгондо уже 2 кабат салган оң болот, 150 болгондочу. 100кө чейин болсо 1 кабат кылып сала берсе болот да. Андан кийин болсо үйдүн өзүнүн планировкасы, то есть туура планировка болгон. Анткени дегенде мындай архитектурлук өзүнүн нормалары бар да. Терезенин размери канчалык болуш керек, кайсы жерди караш керек, шамал кайсы жерден кириш керек. Ошонун нерселердин баарын эске албаган себептен анан көп учурда мындай чоң бир көйгөйлөр жарала берет да кийинки үйдү колдонууда. Эми Уларбек мырза, могуреки үй салып атканда ошо үй салуу менен бирге бюджетти дагы пландаштыруу керек болуп атат да. Ошол эле убакта мына мисалы үчүн үй салуу менен эле жашоо токтоп калбайт да. Тамак аш дегенде балдарды окутуш керек. Негизинен ушул жерге келгенде планирование дегенде негизи комплекстүү подход керек да, комплекстүү мамиле керек да. Биз кардарларга келгенде мен ар бир кардарга айтам да, сиз биринчи толук сумманы билип алыңыз депчи. Анткени дегенде толук сумма дегенде ал 1 миллионго бүтөбү, 2 миллион сомго бүтөбү, 3 миллион сомго бүтөбү. Ошол толук сумманы билип алгандан кийин анан ойлонгонго сизге оңой болот депчи. Антпесек бизди көп учурда кирпич менен салганда кандай кылып пландашат? Кирпичти эсептешет экен. Кирпичтин кладкасын мындайча айтканда эмгек акысын эсептешет дагы. Мынча эле сом кетет экен деп туруп, анан курулушту баштап кете берет да. Курулуш ал менен бүтүп калбайт да. Анын дагы жанындагы сопутствующий, то есть анын дагы жанында колдогон жумуштар көп болот да. Анын баарын эч ким эске албайт дагы. Анан ошол себептен курулуш бүтпөгөн курулуш болуп эле улануу эле үй бүлөнүн бюджетин суроо берет дагы. Ошол эле акчалар болсо мындайча айтканда келечектүү максаттуу колдонулганда башка бир эле үй бүлөгө бүткүл мамлекетке пайда келтирүүчү нерсеге колдонсо болот эле да. Урматтуу радио көрөрмандар, мына бүгүн сапаттуу жана арзан үй курулушу деген темада сөз болуп жатат. Студиябыз мейманы Адекс курулуш компаниясынын башкы директору Уларбек Бакырдинов. Мына ушул үй куруу, үйдү колдон келишинче сапаттуу жана арзан куруу боюнча сиздердин суроолоруңуздар же пикирлериңиздер же сунуштарыңыздар болсо 39-21-90 жана 39-19-33 номерлүү телефондорго чалыңыздар. Эми ошол курулган үйдүн жабдылышы. Бул эң бир маанилүү маселелердин бири да, туурабы? Мына ушул жөнүндө биздин радио көрөрмандарга кененирээк айтып берсеңиз да, Уларбек мырза. Жабдылышы деген ички жасалгасы да атасыз. Ички жасалгасы дагы, сырткы жасалгасы дагы, деги эле жалпы жасалгасы. Негизинен бул сип панель менен курулган үйлөрдүн айырмачылыгы кандай гана формага келтире берсек болот да, үйдүн эмесинчи, мына архитектуралык сыртын хай-тек стилгеби же мындайча айтканда классикалык стилгеби, ким кандай кааласа, ошондой форматта үй салып берип кете беребиз. Анан үйдүн немеси, сырткы көрүнүшү дагы салыштырмалуу өтө орусча айтканда аккуратный деп коет го, аккуратный кылдаттык менен чакан мындай түз болот да, себебинде панелдер өзүлөрү түз болгон себептен кыйшыйып кеткен, мушуйуп кеткен жерлер жок болот да. Ошол себептен үй мындай сырттан караган кишиге мындай тыкырайып турган үй болуп көрүнөт да. Чек чейген үй деп коет. Чек чейген үй деп коет. Анан биздин ар бир үйүбүздү мен мындай бул калп айткан болбойбуз, ар бир үйүбүзгө салынган үйүбүзгө бүт айыл келип көрүп кетет да. Кадимкидей эле кыз көргөндөй эле, келин көргөндөй эле келип кадимкидей үйдү көрүп кетишет да, себебинде действительно кооз болот үйчү. И эң негизгиси бул үйдүкү кенен дагы болот да. Анткени дубалдар ички болгон себептен ички квадратура кеңейет да. Ошондо дубалдын калыңдыгы канча болот? Дубалдын калыңдыгы 17 сантиметр болот. 17 сантиметр. Биз негизинен баягы көнгөнбүз да, мисалы үчүн бир кирпичтин калыңдыгы 24 сантиметр, үй салганда 1,5 кирпич кылып салабыз. Ошондо 36, шыбагы менен 40 деп. Ушинтип көнүп калдык да эсептеп. Анан 17 сантиметр десе, бир кирпичтен дагы жукарыраак экен, бул бир аябай кирпич менен салыштырмалуу аябай эле ичке болот, жеңил болот. Анан мындай караса мындай оюнчук эле сыяктуу көрүнөт. Көп учурда көп кишилер ишенбейт да. Анан ошол себептен бизге келген кардарларга биз милдеттүү түрдө башка салынып аткан объектилерди барып көрсөтөбүз да. Себебинде менде практикада болгон, клиенттер келип секирип, тепкилеп көрүшөт да, үй бүлөсү менен көрүпчү. Андан кийин жактырса анан салып бергиле болобуз да. Анткени дегенде курулуш бул жаңы технология. Анан адам үй бүлөлүк бюджеттен чоң акча салып аткандан кийин эмнени сатып алып атканын мындай 100% түшүнүп билиш керек да. Азыр биздин радио урманыбыз бар, угуп атабыз сизди. Алло, саламатсыңарбы? Саламатчылык. Кутлануу күнүңөр менен. Рахмат. Мына мисалы үчүн мен азыр эле радиону включать этип калдым. Азыр бул үйдүн технологиясы кандай экен, аны эмне менен салып атат? Анан өзү 17 сантиметр болсо, бул азыркы сууктарга туруштук бере алабы, бере албайбы? Кирпичти мисалы үчүн бизде двойной салганда деле ошондо
жыйырма төрт сантиметр болгондо мына 48 сантиметр болуп калат да ошондочу. А бизде мисалы үчүн ушуну 17 сантиметрге бул гарант бериле экен неме. Мына туруштук бере алат экен сууктукка, анан жер тербегенге сейсматологдор ушуга уруксат бердиби, бербедиби? Бул деген мисалы үчүн салынганы менен керки учурда мисалы үчүн контейнерден эле салып атышат. Салганы менен ошо аябай немеси начар болуп атат да, как термос сыяктуу болуп калып атат. Туура. Азыркы биздин радио каарманыбыз өзүн тааныштырып койсо болмок экен, бирок мен билип атам, бул Советтер Союзунун доорунда жашап калган адам. Анткени себеби бул баягы кирпичтин калыңдыгын 24 сантиметр экенин мага караганда тагыраак айтып атат. 17 сантиметрге эмне кепилдик бар дейт. Туура эле. Негизинен Канада мамлекетинен чыккан технология да булчу. Технологиянын таржымалоо жөнүндө кичине чакан маалымат берип кетейин. Бул технология деген Южный полюсту изилдегенге, ученыйларга жеңил бат курган, көтөрүп кеткенге үй керек болгон экен да. Ошондон келип чыккан технология аябай успешный болгон себептен анан мындайча айтканда граждандык курулуш деп коебуз го, бул элге тарап азыр болсо Америка мамлекеттеринде 80% үй ушу менен салынат да. Баарыбыз билебиз, Канада мамлекети абдан суук, Кыргызстандан да суук да, себебинен де чемпионат хоккей болгондо байкасаңыздар болот, дайыма финалга либо Россия менен Канада чыгат да, суук мамлекеттерде. Ошол эле суук мамлекеттерде бизге окшогон, бизден да суук мамлекеттерде үшөө этпей эле жашап келишкен экен да. Себеп ушул сип панелге окшогон жаңы технологиялар аларга мүмкүнчүлүк берет экен да. Маселе дубалдын калыңдыгында эмес да, маселе дубалдын составында жана кандай функцияны аткарат да. Биз кирпичтен 2 кабат кирпич коюп туруп, анын сыртынан 5 сантиметрлик пенопласт менен учуп этет. Швак. Пенопласт менен учуп этет да, жылуулашат да. Анан сыртынан швашат, ичинен швашат. Бул жерде болсо 17 сантиметрлик пенопласт болот баягы. 17 сантиметрлик пенопласт кирпич менен салыштырганда жылуулукту сактоо ирети боюнча 1,5 метр кирпичтин мындайча айтканда жөндөмүн ала алат да өзүнөчү. Ошол себептен үй абдан жылуу болот да. Дубалды жылытуу проблема жок болот. Биздикилер, например, отопительный система койгондо кирпичный үйгө, кирпичный үйдү жылытыш үчүн биринчи дубалды жылытыш керек да, анан дубалды дайыма жылуу кармаш керек да. Бул сип панель менен салынган үйдө болсо, сизде андай көйгөй болбойт. Сиз үйдүн ичиндеги эле абаны жылытышыңыз керек болот да. Жана эже айтып кетти, бул эң чоң бир туура маселе, үй термос болобу депчи. Үй термос болот да. Үй термос болгон бул негизи көйгөй эмес да. Биздикилер муну көйгөй катары воспринимать этишет да. Анткени дегенде бизде эч ким вентиляционный система деген жөнүндө жакшы түшүнүк жок дагы. Үй курганда эч ким вентиляционный системаны карап кетпейт да. Ошол себептен үйдүн ичин алар евро ремонтуда жаман деп башында аябай ызы чуу болушкан да. Себеби дегенде үйдү мындайча айтканда евро ремонт кылганда үйдүн ичине воздух чыкпай калгандагы, эч ким вытяжкалар жасаган эмес дагы, үйдүн ичинде жыт пайда болгон, конденсат пайда болот. Анын баары болсо, кандай үй болбосун, негизи вытяжной система, вентиляционный система болуш керек да. Үйдүн ичине таза аба кирип, эски аба чыгып, үйдүн ичинде конденсат, то есть ным пайда болбош керек да. Ал нерсенин баары биз кантип үйлөрүбүзгө карап кетебиз да, милдеттүү түрдө. Уларбек мырза, биздин радио каарманыбыздын суроосу ушундай болуп атат. Ошо сип панель дегендин өзү экологиялык жактан тазабы? Ооба. Сип деген сөз негизи структурасы, аббревиатура бул сип деген сөз. Структурасы изоляцияланган панель деп чечмеленет да. Анан экологиялык жактан таза, бүт нормаларга жооп берет. Биз дагы бир жолу кайталап кетем, биздин угармандарга интернет бар. Эгерде өзүңүздөр жакшы колдонуп алсаңар, балдарыңыздарга айтсаңар, интернетке кирип, Googleга кирсе, YouTubeга кирсе, өтө көп маалымат бар да. Ар кандай түрлүү менен текшерип, биздин өзүбүздүн видеолор бар, өрттөп көргөн видеолор бар, мен жүк чыгарып көргөн, машинени чыгарып сип панелдин үстүндө, ошондой видеолорубуз бар. Көрүп, ошол жерден өзүңөр дагы бир кандай десем, толугураак маалымат алганга мүмкүнчүлүк болот. Кийинки суроосу мындай болду. Мунун жүк көтөрүмдүүлүгү канча? Мына мисалы үчүн эгерде 2 кабат үй кура турган болсок, анда мисалы үчүн 17 сантиметр көтөрө алабы деген маселени коюп атат. Негизинен жүк көтөрүү жагынан дагы абдан жакшы да. Таң калыштуу, бирок аябай жакшы да. Анткени дегенде биз мамлекеттик сыноодон өткөндө бир сип панелге туурасынан 17 сантиметрлик сип панелди жаткызып, ошол сип панелдин үстүндө 2,5 тонна жүк коет да. Ошол жүктү коюп туруп, анан ийүүлүүсүн текшерет да. Ошондо бир мындайча айтканда горизонтально жатканда, горизонтальный нагрузканы 1 чарчы метрине 1 тоннадан ашып эсти көтөрө алат. Ийилбей, эч бир формасын жоготпостон да. Негизи мамлекеттик стандарттар боюнча 400 килограммдан көтөрсө,
жарайт болуп эсептелет да. Эч бир вибрация болбойт экинчи этаж менен биринчи этаждын ортосунда. Жана айтып кеткендей болгону ар бир технологиянын өзүнүн плюстары, өзүнүн минустары болот эмеспи? Бул технологиянын минусу катары мен эмнени айтып кетсем болот да? Бул үн эмеси шумоизоляция деп коебуз го. Шумоизоляция. Себеби дегенде бул жана кирпичтикиндей кадимкидей мындай эми таштал кирпичтик мындай. Андай болбогон себептен, ичке болгон себептен мындай шумоизоляция слабыйраак да. Шумоизоляцияны салыштырып мындай элестетиш үчүн мен эме менен салыштырып көрсөңөр болот да. Советский панельный үйлөр бар эле го. Бетон менен курулганчы. Вот ошондой сыяктуу шумоизоляция болот да. Бирок берки панельный многоквартирный домдордо көп үй бүлө жашаган себептен, бул жерде бир эле үй бүлө жашаган себептен мындай анчалык чоң бир көйгөй эмес, бирок шумоизоляцияны да эске алыш керек да. Анткени азыр биздин радио көрмөңүз бар. Угуп атабыз сизди. Саламатсыздар. Саламатчылык. Ишкектен эсен. Эсен угуп атабыз Эсен мырза. Эми бул жанагы строительный материал, курулуш материалы. Эң биринчи биз канчалык мактаган менен биз өзүбүздүн Кыргызстандын ичинде баягы сертификация дегенден өтүш керек да. А макул жакшы экен, Южный Польская барып даже Северный Польская деле бара берсин. А бирок биз деген Кыргызстан деген бир башка мамлекет деген атыбыз бар да. Демек ошол материал канчалык биз мактасак дагы бул жерден сөзсүз биз эгерде биз Кыргызстандын эрежесин, законун сактагыбыз келсе, бул жерде сертификация өткөрбөсө да тастыктоо өткөрүшүбүз керек бул биринчиси. Экинчисинен, жана эжек айтып атпайбы, суук эми ал жылуулукту сактоо жагынан маселесин чечишкен оңой эле экен, аны көрүнүп турбайбы? Мени сиз айтып калдыңар жүк көтөрүмдүүлүгү. Эми биз көнгөнбүз да. Бул курулуш дегенде сөз эгерде панель боло турган болсо, ал демек ал жерде каркас болуш керек деген мындай элестетип түшүнүк кирип калган да. Себептен панельди каркасы жок. Элестетиш мүмкүн эмес. Жеңил каркастарды элестеткенге мүмкүн эмес да. Анан эми ошол деле нарыган курупсуңар. Мына кечээ Пакистанда бир күндө 3 метрден ашык кар жааптыр да. А бизде ошондо деле 3 метр болсо 1 метр кар 2 күндө бизде жаашы мүмкүн да. Ошол крышага түшсө ал эмне болот? А мына түш керек. Мен жамандап аткан жокмун. Биз ушунчалык колдонуп аткан деген ошол материалдар, ошол курулуш бизге мындай жаткан 100% биздин коопсуздук кепилдигин бериш керек да. Анан жанагы баасы жагынан эми баасын алганда мейли макул. Баасы эми арзан тигиби деп аны сөз кыла бергенден анан пайда жок. Эми баасы кандай болсо ошондой болот. Кимдин кудуретчиси сала берсин макул. Бирок мен баа жагынан ошол жагынан мондай бир социалдык маселе үчүн мондай болуп суроом бар да. Силерге рахмат, ошо биздин президентибиз айтса, бар ошол кишинин тапшырмасын аткарып келиптир деген. А эгерде өзүңөр деле ушунчалык жакшы курулуш ишканасы экенсиңер, бечара эл бар, бечара деген бар да, айылдарда, алыс жактарда. Аялуу катмар. Аялуу катмар, туура айтасыз. Ошолорду жок дегенде бир алыс жактан баштап, бир жылда бир ат башынын ак сайынан, экинчи жакта лейлектин тиги бозучугунан барып, жок дегенде бирден үйгө өзүңөр тандап, анан ошо дейсине карайлып турганы жокпу же бир эмелердин айыл өкмөттүн тууган-пуугандары эмес. Карар көрөрү жокпу бечараларга, жосу көп баласы бар, бул жардам берген эч ким жокторго жылда бирден өзүңөр эле барып мындай салып берип, биз мындай иш кылдык деп койсоңор, биз азыр кубанып отурабыз. Дагы 1000 мертебе көбүрөөк. Эми сиздин сурооңузга жооп берели. Сиз өтө көп суроо бербедиңиз. 4 суроо бердиңиз, эми жооп бербейлиби сиздин сурооңузга? Болуп турганда. Эми сиздин сурооңузга жооп берели. Улар мырза, аягынан баштайлы. Мынакей биздин радио көрмөңүз айтты. Аялуу катмарга жардам берсеңиздер болбойбу? Силерге президент кайрылбай эле өзүңөрдүн дебилигиңер менен. Мисалы үчүн республиканын түштүгүнүн алыс бир аймагына же нарындын бир алыс аймагына ушинсеңиздер болобу? Болот негизиненчи. Негизинен бирок барып бир адамга үй салып берүү эмес, негизинен колубуздан келишинче биз системдүү түрдө бир улуу байке айткандай, биз негизи курулуш жаатында Кыргыз Республикасынын ичинде бир революцияны жараталы деген оюбуз бар да. Революция. Үй куруу маселесинде. Эволюция жараталы деген чоң бир идеябыз бар. Ал идеябыздын алкагында азыр 2020-жылга буюрса чоң даярдык кылып атабыз. Биз 2019 атайын оборудованияларды алып келдик. Ошолордун ар бир адам өзү эле чоң, жылуу, там
куруп алганга мүмкүнчүлүк түзөлүп деп атабыз да. Аны кантип түзүлөт? Строительдердин кереги жок болот. Биз инструкциясы менен, номери менен, кадимкидей планировкасы менен мебель жөнөткөндө эле, мебель сатып алганда эле мебелдин үйдүн жабдыктарын сатып алгандай кылалы деп атабыз да. Ошондо аябай арзан акчага чоң үй салып алганга толук мүмкүнчүлүк түзөт да. Ал эми байке айтып кеткендей барып бирөөнө үй салып берип же башка бирөөнө үй салып бербей, эми билбейм, мен жаш болгон себептенби бул нерседен мен мындай мамлекеттик деңгээлде же бир эртеңки келечекте бир жакшы нерсе болот деп эмете албайм да. Эми көзүм жетпейт да, анткени дегенде бул иждивенческий мышление деп коет го, ошону өнүктүрөт да. Ошол себептен биз адамдарга инструмент берели деген чоң кайырмак берели, балык кармап жегиле. колубуздан келишинче, өзүбүздүн колубуздан келишинче ошондой бир мүмкүнчүлүк берели деген ниетибиз бар буюрса. Улар мырза, мына сертификация жөнүндө сөз болду. Ооба. Чындап келгенде баарынан боз үй жакшы. Аны ар бир кыргыз куралат. Буга сертификаттын деле баягы тастыктаманын кереги жок. А сиздер куруп аткан нерсе бул албетте бул жаңылык. Бул тастыкталыш керек. Муну кайдан тастыктадыңыздар деген суроо берилди. Биз байке туура эле айтып кетти. Биз кандай өнүккөн мамлекеттердин технологиясы болбосун, бирок биз өзүбүздүн мамлекетибиз болуп, өзүбүздүн мыйзамдарыбыз болгон себептен биринчи мындайча айтканда очередь деп коебуз го, биринчи кезекте мамлекеттик сертификациядан өткөнбүз да. Мамлекеттик курулуш агенттиги бар биздин, атайын ушу курулуш жаатында жаңы технологияларды негизи эле бүтүн нерсени көзөмөлдөйт. Ошол агенттиктен атайын сертификациядан өтүп, азыркы учурда Кыргызстанда жападан жалгыз компаниябыз SIP панели боюнча сертификациядан өтүп, бир эмес экинчи жолу өтүп атабыз да сертификациядан. Азыр биздин дагы бир радио угарманыбыз бар, угуп атабыз сизди. Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык. Саламатсызбы? Мындай суроо берип атам. Мен жаңы эле кошулуп калдым. Бул боз үй сыяктуу мындай переносной үйбү, мындай фундаменти жок. Эгер жанагы сиз айтып аткан SIP канча тонна үйдү көтөрүп атат десеңиз, материалдарды көтөрүп атат десеңиз, анда значит каалаган жерге эле алып барып эле коюп кое турган переносной үйбү? Бул биринчи суроом. Экинчи суроом, жана кээ бирөөлөр үйлөрүн сыртын пластик менен бекитип, анын сыртынан дагы цемент менен сулап койсо, ошого карабай жана балдарыбыз же чоң кишилердин оюп салып атат. А ошондой 17 сантиметр болсо, аны оюп салса тешилип калган үйлөр болуп калбайбы? Рахмат, ошону жооп берип койсоңуз. Рахмат. Биз мурунку радио угарманыбыздын суроосуна жооп берели. Унутуп калып жүрбөйлү, ал дагы баягы бекер өкүттө калбасын. Мисалы үчүн чын менен эле калың кар жаап койсо, бул маселе берилди жүк көтөрүмдүүлүгү боюнча. Жүк көтөрүмдүүлүгү боюнча негизи жүктү мындай да, түзүнөн жатканда 2 тоннадан ашык вес көтөрөт негизи эмеси боюнчачы, мындайынан жатканда, горизонтально жаткандачы 1 чарчы метрине да. Ал эми мындайынан наискасы жатканда, Мисалы үчүн 45 градус жатса, 45 градус менен мындай кайрылып жатканда, ал болсо уже 1 чарчы метрине 3,5 тоннадан ашык вес көтөрүп кетөрөт да. Маалымат катары айтып кетейин дагы бир жолу. National Geographic деген чоң дүйнөлүк бир эме бар, уюм бар. Ошолор атайын SIP панелди нагрузкаларга текшерген атайын бир программасы бар да. Ошол жерден мындай дагы көрүп мындай маалымат алса болот да. Ал жерден деген атайын ветровой нагрузкага, каардык нагрузкасына атайын текшерип көрүшкөн да. И аябай жакшы, көтөрүмү жакшы. Азыр биздин дагы бир радио угарманыбыз бар, угуп атабыз сизди. Алло. Угуп атабыз. Баятадан бери угуп атам, мен түшүнүп элатам. Муну курат экенсиңер, жакшы экен. Эми муну курганда ар кайсы райондун бир мерчемдүү жерлерине бирден салып койсоңор, ошол элдин баары көрсө, анан убедиться этсе, анан мынчалык жаадырган көп суроолорду анан түшүндө көргөндөй болгон окуяларды болбой калат эле. Рахмат. Мына биздин радио угарманыбыз баягы убактыбыз бүтүп калганда мындай суроо берип атат да. Ушу мындай баягы үлгү катарында республиканын ар кайсы жерлерине курсаңыз болобу? Кыскача эле айтсаңыз, убакыт аз калды. Үлгү катары салып эле келатабыз. Азыркы учурда биз Баткен областында сала элекпиз. Калган Кыргызстандын бүт областына салдык. Салып эле келатабыз. Ким буйрук берсе, ошол жерге салып бере беребиз. Эч бир Эми эмес. кийинки радио угарманыбыз мындай суроо берди. Мисалы үчүн боз үй сыяктуу бир жерден экинчи жерге көчүрүп койсо болобу дейт.
негизинен боз үй сыяктуу кылып көчүрүп кеткенге болбой калат го, бирок негизи бир эки жолу үйдү бузуп кайра чачып чогултса болот да. Ордунан ордунан бирок көчүрүп жүргөнгө дайыма көчүрүп жүрөм дечүдөй болсо материалдар өзүнүн эмесин жоготот да, сапатын жоготот. Баары боз үйгө жетпейт экен Боз үйгө жетпейт. Эми эгерде калыңдыгы 17 сантиметр болсо, мисалы үчүн бирөөлөр оюп койбойбу, же мисалы үчүн сыртынан сокку болсо тешилип калбайбы деген суроо берилди. Негизинен сыртынан сокку болсо атайын эми кандай десем бирөөгө эле тешпесе, дрель же башка бир атайын бир инструмент мененчи, бирок ударларды жакшы көтөрөт. Анткени дегенде бул жанакы айтып аткандай эки жак бетинде ОСБ болот, ортосунда анан бекем, тыгыздыгы бекем пенополистирол болот да, ударды кайра вибрация кылып артка тептирген жөндөмү бар да. Мисалы үчүн кыргыздар туш кийизилет, килемилет, ага мык какса болобу? Бул технологиянын дагы бир жакшы жери, кандай гана груз болбосун көтөрө берет. Биз аристондорду жөн эле дубалга илип кете беребиз да. То есть эми урматтуу радио көрөрмандар, мына бизге бөлүнгөн убакыт аяктады. Биздин радио көрөрмандар ушу убактыбыз бүтүп калганда суроолорду жаадырып атат да. Силердин ушундай бир кызыктуу мындай берүүгө кызыгып мындай көптөгөн суроолорду бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Урматтуу радио көрөрмандар, мына бүгүн сапаттуу жана арзан үй курулушу деген темада сөз болду. Студиябыз мейманы Адекс курулуш компаниясынын башкы директору Уларбек Бакырдинов болду. Уларбек мырза, ушу жаңылыкты ушу биздин радиого келип айтып бергениңиз үчүн сизге чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Рахмат, чакырганыңыздарга рахмат. Анан бизди угуп аткан угармандарга кайрылып кетет элем. Биз бул жерден толук маалымат бере албай калдык, бирок биздин офисибиз Бишкекте бар, Ошто бар, жана социалдык тармактарда бүт жерде биздин өзүбүздүн Adex International деген баракчаларыбыз бар. Ошол жерден кайрылсаңыздар болот. Биз кенен маалымат бергенге силерге даярбыз. Биздин компаниянын негизи бир лозунг деп коебуз го, урааны деп коебуз го. Биз ар бир кыргыз татыктуу үйдө жашаганына тилектешпиз. Рахмат. Урматтуу радио көрөрмандар, сиздер менен студияда Сагынбек Абдыкалыков болду. Ал эми режиссерлук пультта Айда Исмаилова эмгектенди. Ободон кайрадан жолукканга чейин саламатта калыңыздар.